Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, Кутмандык ушуга кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасын көрүп жатасыздар. Тамырын сыйлайт көсөмөл, талантын сыйлайт өсөрүл дейт. Бүгүн ошондой таланттарды, мыкты ырчыларыбызды, мыкты таланттуу апаларыбызды эфирге алып чыгабыз. Андыктан биз менен бүгүнкү биздин берүүбүздө кайсыл апалар ырларын сунуп сиздерге жакшы маанай тартуулайт деп турсаңыздар, бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыга турган биздин дагы бир таланттуу апаларыбыз Алай районуна караштуу Достор тобу бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жаркыңыздарды жазат. Ушул жанында отурган бардык Достор тобунун мүчөлөрү, анын жетекчиси менин жанымда отурат Накей Сайкал апабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз жакшы? Жакшы. Бүгүн атайын 7 каналда таланттуу апалар теле программасы ушул сиздердин районго келип, сиздердин өнөрдү, талантты жалпы теле аркылуу элге чагылдырып берелик. Ушундай Алай районуна караштуу Достор тобу бар. Алардын таланты моундай деп келдик. Дегенде биздин көрүүчүлөр менен бир амандашыңыз келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, көрүүчүлөр. Биз бүгүн Алай районуна караштуу Жаңарык айылынын Достор тобу сиздерге жакшы маанай тартуулайлы деп келип калдык.
Биз дагы келип калдык, сиздер дагы келип калыпсыздар да. Мына ушундай апаларыбыздын маанайы жакшы, бүгүн сиздер үчүн жакшы чыгармаларын сунат. Негизи эле ушул топтун түзүлгөнүнө канча болду? Анан топто канча апа бар? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Ооба, биздин достор тобу 2022-жылы уюшулган. Достор тобунда 8 апа бар. Азыр жакшы, баардыгы таланттуу апалар. Бизди ушул даражага жеткирип, ушундай топту уюштурган биздин Куршап айымдар тобунун жетекчиси Гүлайым Исмаиловага чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр Кудайга шүгүр чакыруулар болуп атат. Ошо чакырган жерлерге барып, кичине болсо ham, аз да болсо ham ушу өнөрлөрүбүздү көрсөтүп, ошо элге тартуулап келе жатабыз. Жакшы апалар азыр. Мынакей эми жыл жарымдап калды. Анан жыл башында баягы апалардын ар биринин планы болот да. Жетекчи катары өзүңүз план коебуз. Быйыл мондай форма тиктирелик, өзгөчөлөнөлүк башка топтордон, ошол эле убакта жаңырырларды жаздыралык депчи. Анан пландар аткарылып атабы? Дагы алдыда кандай пландар бар? Алдыда жакшы пландар, жакшы. Баардык апалар өздөрүнчө ыр жаздырышып, жаңы форма тиктиришип, даяргерчилик чоң. Быйыл Кудай кааласа Көгүлтүр ысык көл 25 фестивалына барабыз. Ошого даярдыктар чоң, даярданып жатабыз. Жакшы экен. Андан өзү жалпы биздин көрүүчүлөрдү күттүрбөй бир чыгарма угалы. Сиздердин аткарыңыздарда жакшы бир хор бар экен. Андан кийин мая көздү улантабыз. Atқа бері салған ой дилдейсің,
ырдай кошкон ай достор. Жакшы сөзүң жаныма жан кошконум, силер сиңер сел көрөнүп тосконум. Мен байлыкты жыйган жокмун байлыгым, силер сиңер сыр жашырмас, силер сиңер сыр жашырмас ай досторум. Силер сиңер сыр жашырмас, силер сиңер сыр жашырмас ай досторум. Сиңер достон артык дос жогун, силер кучак канат болуп кошкомун. Алдыңызы артык күн үч өмүрдө, дагы көпкө бар болойлу, дагы көпкө бир болойлу ай досторум. Дагы көпкө бар болойлу, дагы көпкө бир болойлу ай досторум. Жакшылыкты тилеп турам барыңа, бар болойлу жан досторум дагы да. Аман болсун аяштарың балдарың, жакшылыкта жар болула, жакшылыкта бар болула ай досторум. Аман болсун аяштарың балдарың, жакшылыкта жар болула, жакшылыкта бар болула ай досторум. Жакшылыкта жар болула, жакшылыкта бар болула ай досторум. Ай досторум. Ай досторум. Мына ошондой достордон куралган топ бүгүн сиздерге өз өнөрлөрүн тартуулап жатат. Менин жанымда дагы бир апам отурат. Апабыз болсо өзү эле ырдабай, кийинки күндөрү чалым да кошкоп ырдап аткан учуру бар экен. Саламатсызбы апа? Саламатсызбы. Кандай жакшы. Шүкүр. Азыр бүгүн ушул биздин көрүүчүлөргө чалыңыз менен ырдайт экенсиз да. Анан эмне болду? Чалыңызды ырдайм. Баягы айтып аткан Манастан чубак кем бекен депчи. Менин кемпирим ырдаса мен эмнеге ырдабайм деп чыктыбы? Эми чалымдагы үйгө таштабай кичине көңүлүм көтөрүп куш алып жүрөйүн деп аракет кылдым. Анан экөөбүз кичине дуэт ырдадык. Аллага шүгүр, эми үйдө азыр карганда бекер калбай, ошо ырдап көңүлүбүздү ачсак дедик. Чалыңыздагы мурундан ырдап, баягы эми сиз жакшы билесиз, кыңылдап калчу эле же сиз айттыңызбы эми бас достор тобуна сен деле кошул, сен деле биз менен доссуң, экөөбүз чогуу ырдайлы деп. Чалымдын өзү таланты бар эле да, бакыт. Анан ошону үйдө катуу отура бербей, достор тобуна барып кичине ырдап кой деп менден сунуш болду. Анан чалым жок дебей ошо бир ыр аткарып койдук. Алдыда дагы жакшы ырларды жаздырып коелу, мүмкүн окшош формаларды тиктирип ырдайлык бир деп. Эми бул эфир эле эмес, ошол эле убакта жакшылык тойлорго барганда дагы экөөңүздөр бир ээрчишип чыгып, өзүңүздөрдүн жакын адамдардын тойлорунда ырдап коелу деген ойлор барбы? Ооба, бүгүн тартылгандан дагы көптөгөн ойлор болот да, сөзсүз. Эми ырдайлы деп атам, дагы формаларды тиктирип, ошо достор тобуна кошулуп кичине өзү үйдө отурбай ошо дагы таланты ташкындап ырдап турса көңүл ачылат да. Туура. Мынакей азыр өзүңүз кийип турган форма абдан сонун жарашкан да. Анан чалыңызга да ушундай жашынакай бир форма тиктирип эфирге алып чыгыңыз. Себеп дегенде чын эле өзүңүз айткандай үйдө отурганда эмне? Андан көрө сиз барган жакка барып, сиз көргөн жерди көрүп, сиз ырдаган жерде чогуу ырдап, бул баардык эле адамдардын колунан келе бербейт. Бизде таланттуу апалар бар, баардыгынын ошол жолдоштору, чалдары колдоп турат да. Эч болгондо формасын көтөрүп келип, болбосо машинасын айдап келип,
Анан мынакей сиз дагы эми жаңыдан ырдап чыгып атыпсыздар. Азыр биздин көрүүчүлөргө кызык. Булар кандай ырдайт болду экен, бул түгөйлөр кандай чыгармаларды аткарат болду экен депчи. Ошол чыгарманы жалпы көрүүчүлөр менен бир угалы. Кандай ырдайт экен алдыда сиздер менен биргеликте көрсөк. Dilim tazarar, kırlardan gönül yaşarar. Irmenen oy, yaşap yaşap dübölü. Dalıvay bütbül mahabat arzudan ömür yaşarar, arzudan yurt nazalar. Aytılır bütbül ey mahabat.
Жакын күткөн ардак белең сага мен айтар сөздү камдап келем сагыныч үрергитип канатымды сага мен жаз гүлү болуп жайнап келем Максатым бакыт кушу бий учкан мээримдүү отун жагып кыша кыскан сен десем көктө чолпон жакын болуп сезимде тунук сүйүү булаксызган сен десем көктө чолпон жакын болуп сезимде тунук сүйүү булаксызган сезимде тунук сүйүү булаксызган. Мына ушундай жакшы маанай менен достор тобунун жакшы чыгармаларын угуп атабыз. Апалардын өнөрүнө өзгөчө бир баа бериш керек. Себеп дегенде апаларыбыз жакшы ырларды жаздырышып, бүгүнкү күндө ушул эл алдында өздөрүнүн чыгармаларын ырдап жүрүшөт, аткарып жүрүшөт. Анын жанында дагы биздин ушул топтордун, достордун арасында дагы бир апабыз отурат. Атыңыз ким, апа? Акбермет апам ушул 2022 жылы топ түзүлдү деп мынакей Саякал эже жетекчи айтты. Ошол жылдан баштап эле ушул топко кошулдуңузбу же кызыгып кетип кийинчерээк келдиңизби? Саламатсыздарбы? Мен онун мурда ошо биздин айыл өкмөт Кемел Абдубапов Исмаилов деген айыл өкмөтү болгон да. Ошонубуз баягы ырга шыктуу болгон үчүн биздин ошо айылдарда, мектептерде, детсадтарда баардык ошо иш-чараларда ыркеселер уюштурган. Көчөлөрдө ыркеселерди уюштуруп, ошол убакта анан кийин ыркеселге катышканмын. Ыркеселге катышып, районго чейин барып ырдап, анан ошондо Оштун 3000 жылдыгы болгон, ошого да жолдомо алганбыз. Ошондо мынабу болуш аяшымда катышкан. Ошондон бери эле ошо иштеп, эми ырдап келатабыз. Анан ошол ойдон эле анан токтоп калдык эле. Кайрадан дагы мына Шайра апалардын чыкканы жакшы болду. Кайрадан ырдаганга түрткү болду да эми. Жакшы, өнөрүбүз ачылбай турган өнөрлөрдү ачты, катылып жаткан өнөрлөрдү ачты дең. Жакшы. Өзүңүз кандай ырларды жакшы ырдайсыз? Жайырлы же бат бийлеп ырдаган ырды жакшы көрөсүзбү? Мындай шаңдуу ырдаган ырларды жакшы көрөм. Жайылга кызыкпайсыз? Жайдын деле эски ырлары жакшы. Эски ырлардан ырдаганды жакшы көрөм. Эми биздин апалар жалпы эле ошол элдик ырларды, ошол эски, ошол Ырыспайдын, Асанкалыйдын, Чубактын ырларына ошол башка бир улуу залкар обончулардын ырын ырдайт. Анан азыркы жаштардын ырын негизи ырдай албасаңыздар керек ала. Силерге жарашпаса да керек азыр, Эми буйрук ал убагында бир убагында ырдалат. Бирок ошол сиздер бала кездеги ырдап калган, бала кезде баягы эсте калган, жүрөктө калган эски ырлар да. Анан бүгүн биздин көрүштөргө кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Азыр ушул тапта баягы апанын ыры деген ырды аткарып берсемби деп атам. Эми баарыбыз небере жетелеп калдык, чоң эне болдук, тайыне болдук дегендей. Ошон үчүн апамдын ыры деген ырды аткарып берсем деп атам. Негизи эле апаларга арналган, энелерге арналган чыгармалар арбын, көп. Ошолордун бирин азыр биздин апабыз ырдап берет. Ал апама деген жакшы чыгарма экен. Апамдын ыры дедиңиз, Апамдын ыры деген жакшы чыгарма экен. Мен укканмынбы, укпаганмынбы, мүмкүн азыр көрөп, кандай ырдайт экен биздин достор тобундагы таланттуу апабыз. Чогуу биргеликте көрсөк.
небере Көтеріп алсам, көтеріп алсам небере Көтеріп алсам, көтеріп алсам небере Себеленіп ойлордың жұмшақ жамғыры Салқын тартып қараның менден озады Кетпе алысқа кетпе менен жаштым Томчық тұрып ағызып шарыны заным Жыңт еткен жұлдыздың өзіңінде Сен қайда кеткенсің асыл кече Жүректен толып жоқ сүйі жазыр Ай, сен қашан келесің асыл кечем Еріңдер
Кыдырдын тилеги дейт мынакей биздин апаларыбыз жакшы тилек кылып, атайын достор тобун түзүп, учурда достор мына сиздерге жакшы маанай тартылып атат. Сайкалып айтсаңыз, достор тобу деп ат айтып атпайбы? Жалаң достор бул топто. Ооба. Бул 30-40 жылдык катташ достор тобубуз. Куршап айылынан 4 апа бар, өзүбүздүн Жаңарык айылынан 4 апа бар. Ошентип 8 апа уюшулуп достор тобун түзгөнбүз. Ошондон бери ушул аяштарыбыз баардыгы ушу үй бүлөлүк катыштабыз да, ынтымактуу достор тобу болуп жүрөбүз. Анан сиздер достор тобу болсо, бир отуруштар болуп калат, баягы тойлор болуп калат. Анда эч ырчынын деле кереги жок экен да, достор өзүңөр ырдап эле куданы тосуп, кыз узатып, келин алып берет экенсиздер да. Ошондой туура. Баардык таланттуу апалар отурган жерибиз ыр күлкү болот. Аяштарыбыз да мырдайып жакшы. Анан эми акырындап жолдошторду көндүрүп, эми аларды кошолуп алып атасыздар, буйруза. Эми ошенткен атабыз, мына бир аяшыбыз ырдай баштады, эми калгандарынан тартабыз да. Бүгүн мынакей биздин эфирде мына байке ырдабадыбы? Анан эми аны көрсө, биз эмне ырдабайбыз? Биз деле ырдап чыгабыз дейт болуш керек, бир жакшы сөз бар го, жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт деп. Намыстанып кетип мүмкүн алар дагы ыр жастырып чыгаттыр. Ошондуктан аны алдыда дагы кийинки берүүлөрүбүздө мүмкүн дагы араңыздардан көрүп калат болушубуз керек. Анан эми убакыт деген учкан куш, убакыт бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Ошондуктан бир эркин микрофон берейин, жүрөктөн чыккан бир жакшы сөзүңүздү биздин көрүүчүлөргө арнасаңыз, Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу биздин достор тобунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу эл журтубуз аман болсун. Эл журттун арасында ушу энелер аман болсун балдары менен. Ушу баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Анан дагы учурдан пайдаланып ушул 7 каналга, ушунун тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу бизди атайын алыстан келип ушу тарткан сиздерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт талай каалайбыз. Ушу достор тобунун атынан. Рахмат, достор тобунда өмүр узун болсун. Дагы араңыздарга дагы жаңы достор кошулсун. Буйруза ар бир чыгарылышта, келерки чыгарылышта дагы достор тобунун дагы жаңы досторду көрөлү, ынтымагыңыздар бекем болуп, ар дайым ушу элдин кызматында, элге ырдап, элге жакшы маанай тартуулап жүрөңүздөр. Бар болуңуздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Таланттуу апалар телепрограммасында Алай районуна караштуу достор тобунун талантын көрдүңүздөр. Биз берүүбүздү ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кыргыз жери куторногун төрсүңбү, көлкүп жаткан тоо койнунда көлсүңбү, калпак сымал ак мөңгүлү алато, кай менен тарта албаймын көркүңдү. Манастан калган тамга мекенин сенсиң айыртан, түндүгү болгон кыргыздын туулган жери сенден айланам. Жан эл кеткен залкар күсүң комузда, желбиреген асабансың колумда, балкымыздай ыйык жылуу мекеним, бабалардын изи калган борунда. Аскан арча жарашып, ак шуңкар шаңшып айланып, сыргатып жаткан тоолордун суулары жанда гүл азыр. Кермек тоолор чебиң болуп